Assalamu alaikum hurmatli көрүүчүлөр. Assalamu alaikum Кадамжай жаңылыктар YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн сиздерге бир сыймыктуу, нары түйшүктүү, бирок өтө пайдалуу бир кесип тууралуу айтайын дедим. Бул өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай пахта тазалоочу цех. Экранда чыгып турган номерлер иштейт. Көп жылдан бери, Союз кезинен бери ушул жерде пахта атып, биздин тилде пахта атып дейт, пахта тазалоочу цех иши алып барат. Бул Кадамжай району Исхак болуп аткан айыл өкмөтү Абдусамат айылы. Бул жерде көп жылдан бери Аминжан акабыз өзүнүн ишмердүүлүгүн алып барат. Техникалары саз, өтө сонун иштейт. Пахтаны өз убактыда келсеңиздер, ушундай мээнет менен жалгыз өзү, кээде шериги менен таптаза кылып, оңой кылып, жакшы кылып чыгарып берет. Иш жүзүн көрүп атасыздар, агрегаттар иштеп турат. Мындан ары без комментарий, жакшылап көңүл буруп карап туруңуздар. Адрести кайталап өтөйүн. Кадамжай району Исхак болуп аткан айыл өкмөтү мурдагы Халмён Абдусамат айылы. Трассадан Шады айылы менен жолсо Авсамат аркасынан тууру түшүп келгениңиздерде номерлерге чалып келсеңиздер болот. Мурдагы Халмён центриге кетүүчү эски жолдун боюнда, ичкеракта жайгашкан. Өтө жакшы, сапаттуу кылып чыгарып берет. Көңүл буруп, экранда чыгып турган номерлерге чалып байланышып келсеңиздер болот. Пахтаны тытып берүү кызматы 1 килограммы 30 сом экен, азыркы кездеги баасы. Мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар, 1 килограмм 30 сом экен. Накталай жана электрондук төлөө жолдору каралыптыр. Барыңыздарды, ишиңиздерге ийгилик, жакшы күндөрүңүздөргө кызмат кылып аткан ушул Аминжан акабызды бир дуа кылып коюңуздар. Экрандагы номерге чалып келип, пахтаңыздарды аттырып, тыттырып, жаңыдай кылып кетсеңиздер болот экен. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта болуңуздар.